Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Кандайсыз бир тууган? Амансызбы? Мен сизге бүгүн намаз тууралуу аз да болсо маалымат бере кетейин дедим. Мен ушул 10 жыл мурун намаздарымда ката бар экенин билип, ошол намаз мени оңдой албады. Ошол намаз мени түз жолго сала албады. Мындайча айтканда, намазымды мындайча айтканда тургуза албадым десем да болот. 10 жыл мурун мен 5 убакыт намаздарды окучумун, ага чейин көп жылдар эле окуп жүрдүм. Бирок ошол намаздар мени мындайча айтканда адам кыла албады. Эмне себептен адам кыла албады? Себеби мен намазды маанисин түшүнбөй эле окуй бергем. Фарз катары окуй бергем. Ошол себептен Аллах тааламды сезе алган жокмун. Ошол себептен Аллах тааламды Аллах таалама болгон сүйүү менде болгон жок. Мен качан гана ушу 10 жыл мурун намазды маанисин менен түшүнүп окуйн дегенде гана менин жашоом төп тамыры менен өзгөрө алды. Аллахтын каалоосу менен. Кантип өзгөрдү? Мен качан гана намазды туура так жана ар бир сөзүн түшүнүү менен, сезүү менен, Аллахты сезүү менен окуганда гана менин жашоом өзгөрө баштады. Кантип өзгөрө баштады? Ошол эң эле биринчи бисмиллахи рахман рахим деген сөздү түшүнөйүн дедим. Китептерди карап чыктым, деги эле интернеттен карап чыктым. Бирок тилекке каршы кыргызча мааниси менен толук маалымат жазылган намаз китеби жок экен. Анан ар жерден чогултуп, изилдеп, анан түшүнө баштадым. Деги эле субханака деген эмне, субханаканы эмнени айтабыз, түшүнөбүз. Андан кийин Фатиха сүрөсү деген өзү эмне, Фатиха сүрөсүндө эмнелерди түшүнөбүз. Андан кийин Кавсар сүрөсү, андан кийин Ихлас сүрөсү, андан кийин Фалак, Нас бардыгын кафирүндөрдөн бери бардыгын окуп, тафсири менен, мындайча айтканда чечмелөөсү менен, маанисин, кыргызча маанисин сезип, окуп, түшүнгөндө гана менин жашоом түп тамыры менен өзгөрдү десем болот. Иншаллах. Ошол себептен мен дагы Аллахтын каалоосу менен, Аллахтын буйругу менен намазды мага окшоп көп жылдар бою адашып окусун каалабадым. Себеби мен көп устазалардын сабактарынын акыркы учурлардары байкап калдым. Ал жерде баягы эле араб тилинде гана үйрөтүшөт. Бирок тилекке каршы араб тилин бизге окшогон карапайым көпчүлүк айымдар, адамдар билбеген себептен эмнени айтып жатканын өздөрү билишпейт. Мисалы рукуга барганда эмнени айтып жатат, саждага барганда субхан робба'ала дегенде эмне? Субхан робба'ала. Эмнени айтып атат өзү ошону айтып атканда. Деги эле ошону рукуга барганда узак айткыла субхан робба'ала деген эмне деген сөз өзү. Ошону толук кыргызча вариантын сиздерге түшүндүрүп, ошол кыргызча мааниси менен түшүндүрүп үйрөтөйүн деп чечтим. Иншаллах, кааласаңыздар сабакка катталсаңыздар болот. Себеби биздин бир күндүк 5 убакыт намазыбыз текке кетпеш керек. Себеби маанисин түшүнбөсөк, биз Аллах тааламды сезе албайбыз бир тууган. Ошондуктан сабакка катталыңыз бир тууганым. Сабактан сиз деги эле Фатиха сүрөсүндө мен эң эле мындай жүрөгүмдү өзү ар бир сөзү жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн орун алат да. Мисалы аузу биллахи минеш шайтонир ражим, алхамдулиллахи роббил аламин деген бар. Деги эле Малики явмидин деген жерлери бар. Мен дайыма Малики явмидин деген жерине келгенде эле мен ар дайым көзүмөн жаш жагып ыйлачумун. Ошо кыргызча түшүнүп алгандан кийин. Мурда эч кандай сезим болгон эмес да. Малики явмидин деген сөз өзү болгону кыргызчасы болгону эмес, кыргызча мааниси кыямат күндүн, тозок күндүн, тозок кыямат болгон күндүн ээси, падышасы. Сенден гана суранып, сага кайрылып, сенден гана суранамын деген жерине келгенде ыйлай берчүмүн. Андыктан бир тууганым, сиз дагы Аллах тааламды чыныгы сезип,
сүйүүсүнө зар болуп деги эле Аллахты жакындан тапкыңыз келсе, анда албетте 21 күндүк сабакка катталыңыз. Бул сабакта бир гана намаздарды туура үйрөнүү менен гана эмес, фарз намаздардан башка нафил намаздарды үйрөнөсүз, тахажжудка турасыз, деги эле күнүмдүк жашооңуз кандай болуп өтүш керек, кандай ибадаттар менен коштошсунд өтүш керек, ошол тууралуу деги эле кандай дубадан биз өзгөрө алабыз, кайсыл дубадан кайсы зикирден ошол темада, ошол багытта сабактар болот. Иншаллах 21 күндө сиздер өтө сонун результат алсаңыздар болот. Аллахтын каалоосу менен качан гана Аллах таалама бир кадам таштасаңыздар, Аллах таалам сиздерге 10 кадам таштайт. Мындайча айтканда, түшүнүү менен, мааниси менен кыргызчасын сезип, албетте арабча окуйбуз. Болгону шашпай окуганда биздин акылыбыз менен түшүнүп, айтып атам го, аузу биллахи минеш шайтон режим деген куугунтукталган шайтандын жамандыгынан коргономун деп суранып атабыз Аллах тааламдан. А биз арабча айтканда анын нерсесин түшүнө албай жатабыз. Бир тууган, ошол себептен курска катталыңыз. Бир тууган, өтө сонун жакшы маалыматтарды аласыз. Жана эң эле биринчи Аллах тааламдын хидаяты, Аллах тааламды сезе аласыз. Аллах таалам менен, Аллах таалама таяна аласыз. Деги эле бизди жараткан жаратуучубузга таянып, аны менен мамилени иншалла кура аласыз. Андыктан көп ойлонбой сабакка катталыңыз. Бул сабак сизге жаркын жашоого, жаркын мындай даңгыр жолго жол эшигин ачат. Андыктан бир тууганым, сиздерди сабактан көрөмүн деп ойлономун. Себеби бул күндөрдө деле, бул сабакты деле сизге Аллах таалам жөн жай көрсөткөн жок. Бул сабакта деле Аллах таалам сиз болгону намазымда бир мындай туура эмес жагдайлар жокпу, деги эле намазымды туура эмес окуп койгон жокмун деген ойлор болгондуктан сиздерде ошол себептен ушул сабактар сизге көрүнүп жатат. Деги эле жашоомду канткен өзгөртсөм деп калдыңыз акыркы учурда. Ошондуктан бир тууганым, көп ойлонбоңуз, сабакка катталыңыз. Себеби Аллахтын берген күнү, канча күн жашайсыз, канча күн жок, ар бир күнүн берекелүү жана пайдалуу, нурлуу, жеңиштүү жана жемиштүү өткөзүшүбүз керек иншаллах. Андыктан сиздерди сабакта күтөмүн. Сабакта көрүшкөнчө бир тууган.